Азырда температурасы барбы же жокпу? Адресиңер кайсы? Шаардын жандуулугу жана окуялардын көптүгүнөн күтүлбөгөн кырсыктар да болуп турат. Мындай учурда бизге жардамга келчү адамдар тез жардам кызматкерлери. Тез жардам кызматы бул биздин шаардагы эң маанилүү кызматтардын бири. Алардын жумушу кырсык орун алган жерге кыска убакыт ичинде жетип барып, ар кандай кырдаалга кабылган жарандардын өмүрүн сактап калуу. Human Appeal Австралия фонду тарабынан тез жардам борборуна жаңы тез жардам унаасы тапшырылып, ал калкка сапаттуу кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүүдө керектелүүчү дефибриллятор, кислород берүүчү аппарат, өлчөө жабдуулары, байланыш системалары жана башка керектүү заманбап медициналык шаймандар менен толукталган. Нам очень повезло получить помощь в виде кареты скорой помощи от фонда. Жаңы тез жардам унаасы үчүн Human Appeal Австралия фондуна жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдирем. Тез жардам унаалары чындыгында адамдардын өмүрүн сактоодо кырсыкка кабылган жарандарга эң керек кездерде өзгөчө мааниге ээ. Жалпы жамаатыбыздын атынан дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Помощи нашим гражданам. Тез жардам борборунун бир эле бригадасы орточо эсеп менен суткасына 15 чакырууларга чыгышат. Находимся в центре экстренной медицины города Бишкек. Бул жерде тез жардам борборунун операторлору күнү-түнү чалууларды кабыл алат. Алардын негизги милдети өзгөчө кырдаалдарда авариялар, оорулардын күчөшү, травмалар же башка түрдүү кырдаалдар боюнча адамдардан келген чалууларды кабыл алуу. Шаар тургундарына сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү башкы максатыбыз. Жаңы тез жардам унаасы үчүн Human Appeal Австралия фондуна ыраазычылык билдирем. Нам помощь.